көрсөтүүбүздүн жүрүшүн пайдалуу маалыматтар менен эле биз алдын көздөй уланта берели. Биздин студиябызга дагы өзгөчө бир кызыктуу, сиздерге өзгөчө пайдалуу маалыматтар менен бөлүшө турган мыкты бир коногубуз келип жаткан учуру негизи эле бүгүнкү күндө табигый жол менен жашаруу деген сөздөр баарыңыздарга эле акыркы убактарда абдан бир көп угулуп, кеңири тарап калды болуш керек. Чындыгында эле табигый жол менен жашарууга мүмкүн болобу дегенемдүү суроолор бизде дагы бар. Ал эми дал ушул суроолорго жооп алуу үчүн бүгүн биз студиябызга дал ушул жаатта адисибизди дагы чакырганбыз. Ошол табигый жашаруу боюнча эксперт, япон бет массажы боюнча атайын адисибиз Лилия Мамадалиева конокто бүгүн. Саламатсызбы? Кутман-атаңыз менен. Саламатсыз бирге болсун. Сизге да кутман-атаңыздар. Сизди студиябызда көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Куш келипсиз дейли. Чоң рахмат. Мен дагы кубанычтамын. Жалпы саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөрүбүз. Күнүңүздөр жакшы маанайда улансын. Жана ыйык ороз айында түз эфирге чыгып атабыз. Кыргыз элинин кармаган орозосу кабыл болсун. Абдан сонун. Эң эле алгач ушул суроону табигый жол менен жашаруу тууралуу бергим келип жатат. Баардык көрүүчүлөргө дагы белгилүү болуш керек. Бүгүн ошол соц тармактарды барактайбызбы, же болбосо кандай гана жерлер болбосун, ушул сөз абдан бир актуалдуу болуп жаткан учуру деп койсок болот. Анан өз алдынча үй шартында мындай жашаргысы келгендер абдан көбөйүп жатат деп айтсак болот. Анан негизи эле бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Үй шартында отуруп эле ошол табигый тамак аштарды жеп, же болбосо өзүбүз жүзүбүзгө массаж кылып атып эле биз жашара алабызбы? Ошол канчалык деңгээлде? Сурооңузга чоң рахмат. Негизи табигый жол менен биз чындыгында эле жашара алабыз. Өз колдорубуз менен, массаж техникалары менен, анан багы толук комплекстүү иштеп, багы кымбат багы кремдерге ачып оротпостон, багы ботокс инъекция албастан эле колубуздагы энергия менен, биактивдүү точкалар менен жогору көздөй этап менен тартып, мындай жашара алабыз да. Бул мындай чындык. Бет массажы негизи аябай сонун иштейт. Бирок толук комплекстүү алып кетиш керек. Негизи багы эл арасында бет массажы деген эле биринчи бетке эле маани бере беребиз да. Мындай сыйпалап койсок эле анан ой жашарып кетебиз, анан сул болуп кетебиз депчи. Бирок бет массажынын беттеги көйгөйлөрдүн түпкү тамыры негизи денеде жатат да. Моюн желкеде, денеде, туура тамактанууда, туура уйкуда, таң эрте туруп өзүбүзгө бир саатыбызды мындай арынууга арнасак, биз кадимкидей мындай жашоо образды да өзгөртүп, анан табигый жол менен жашара алабыз. Болгону мындай туура багытта этап менен кетиш керек да. Демек, ошол нерсени дагы туура жасай билишибиз керек, Туура жасап, анан этап менен үзгүлткө учуратпай, негизи баардык тармакта 1-2 күн жасап же 1-2 жыл жасап койгондо эч жыйынтыкка жете албайбыз да. Массаж эле эмес, негизи эле. Ошон үчүн күнүмдү мындай табигый жол менен жашарам. Жаш бойдон жүрөм, сул өң келбетте жүргүм келет десек, мындай күн сайын жана тиш жуабызго, ошол сыяктуу эле бетибизге дагы мындай көңүл бөлүп, мындай массажды берип, денебизге дене көнүгүүлөрүн жасап турушубуз керек. Абдан сонун. Ошол биз күн сайын үзгүлтүксүз дене көнүгүүлөрүн жасап, жүзүбүзгө кам көрүп, туура тамактан, негизи эле ошол туура жашоо образына келгенде, ошол эле бизге кымбат баалуу косметикалык каражаттар дейбиз, ошол эле кремдердин, жашартуучу кремдердин кереги жок болуп калат деп айтсак болобу, же ошол эле учурда чогуу колдоно бериш керекпи? Бул жерде табигый жашарууну түпкү тамырынан түшүнгөн адам негизи аял эркекти мындай каргысы келбейт да. Бул жашоодо негизи ошондой экен. Мындай бирок баягы туура табигый жашаруунун сырларын үйрөнүп, массаж өнөрлөрүн үйрөнүп алган адамга мындай косметологдун деле кереги жок да. Баарын өзүң билип, мындай өз колдоруң менен мындай баарын түшүнүп аласың. Ошону үзгүлткө учуратпай жасасаң эле эч кандай крем негизи керек тери катмарларына, бирок сырттан жөн гана күндөн коргоочу, сырткы факторлордон коргоочу кремдер колдонуш керек. Анан бирок баягы убакыт өтүп бетке жаралчу көйгөйлөрдү мындай алдын алып, өз курагыңан мындай жаш жүрө аласың да. Бул аябай сонун.
Абдан сонун чындыгында эле ошол убакыттын өтүшү менен же болбосо жаш курактын өтүшү менен бет терилери мындай ылдый карап, ылдый түшүп, саламдап деп айтып коет эмеспи? Атайын бир ушул бырыштар түшүп, кандайдыр бир безеткилер чыгып дейбизби, бир ошол карылыкка болгон сапары баштала баштайт эмеспи? Анан ошол нерсени алдын алуу үчүн дал ушул биз кеп кылып жаткан табигый жол менен жашаруу же болбосо өзүбүзгө кам көрүү абдан жакшы жардам берет деп айтсак болчу да. Анан ушул негизи эле кам көрүү, бетке массаж жасоо бүгүн эле келип калган жок деп айтылат да. Бул нерсенин тарыхы же болбосо бул дагы өзүнчө бир илим, тарыхы байыркы кылымдарга барып такалат деп айтылат. Анан негизи эле ушул тарыхына дагы бир кыскача учкай токтолуп өтсөк, Бет массажынын негизи эле дене массаж багы өнөрүнө илимге каралса 5000 кылым мурда эле ушу байыркы Кытайда, Японияда негизи эң алгачкылардан болуп мына ушул багы өнөрдүн мындай өнөр тууралуу мындай окутуу башталган экен да. Ошол күндөн ушул күнгө чейин дүйнө жүзүндө аябай мындай өзүнүн дагы да багы жаңы ачылыштары менен ар багы адис өзүнүн жасай бергенде мындай автордук методикалар да чыга берет экен да. Ошондой методикалар менен толукталып ушул күнгө жетип отурат да. Анан негизи жашоодо багы жерге тартылуу бир күч бар го. Ошол сыяктуу эле биздин бет багы зоналарыбыз эле эмес, негизи денеде органдар деле кадимкидей ылдый тартылат да. Ал эми бет массажына келсек, бетти тартылып ылдый салбырап түшүп атпайбы? Мына салбырап түшүп бараткан багы бет булчуңдар, каш кабактар, буларды биз күн сайын ошо жогору көздөй ылдый тартып түшүп бараткан булчуңдарды жогору көздөй тартып массаж жасап, туура багы техника массажды берип отурсак, анда биз мындай жаш жүрө алабыз. Мындай кандай карылыкты алдын ала алабыз. Карылыктын алдын алып, анан кадимкидей мындай кандай карылыкка мындай негизи бул жашоодо бар ар бир негизи карылык ар бирибиздин башыбызда бар, мындай убакыттын өтүшү менен келет. Бирок массаж менен өзүн карап жүргөн мындай адам жүзү менен, бирок такыр каралбаган адам жүзү мындай эки башка да. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушул табигый жашарууну мындай кыргыз багы элибизге, кыргыз айымдарыбызга, эже сиңдилерибизге табигый жол менен эле мындай сулуулук тартылуу да, жайылтуу ушуну. Абдан сонун бул жааттан да сиздердин эмгегиңиздер абдан сонун деп айтсак болот. Себеп дегенде бардык элге жайылтып, ошол калың катмарга, ошол аймактарга, жерлерге бардык биздин айымдарыбыз үчүн, апаларыбыз үчүн, эжекелерибиз үчүн абдан бир керек деп айтсак болот да. Себеп дегенде ошол эле үй жумуштарын кылып мен кыймылдап жүрөм го, кыймыл тынымсыз деген менен ал мындай спорттогудай же болбосо ошол көнүгүүлөрдү жасагандай жардам бербейт деп айтылат да. Ал үчүн ошол денебизге, жүзүбүзгө өзүнчө кам көргөнүбүз чындыгында сонун натыйжаларды берет экен. Ал эми ушул негизи эле ушул өзүбүзгө кам көрүү үчүн, ар дайым мындай сымбаттуу болуп жүрүү үчүн сиз жаңы айтып өткөндөй эле бир гана бет жүзүбүзгө кам көрүү эмес, ошол эле тамак ашыбызга көзөмөл кылышыбыз керек, уктап турганыбызга көзөмөл кылышыбыз керек деп да айтып калбадыңызбы? Ошол эле биздин саламаттыгыбызга, биздин жүзүбүзгө, биздин денебизге уйкунун таасири тууралуу дагы сурагым келип турат да. Негизи өзүбүзгө деле билинет эмеспи? Кеч уктаганыбызда, туура эмес уктаганыбызда эртең менен кадимкидей жүзүбүздүн бир мындай кубарып же болбосо кыйналып калганын байкайбыз. Негизи эле уйкунун биздин ден соолугубузга, биздин жүзүбүзгө, биздин сулуулугубузга тийгизген таасири. Абдан жакшы суроо болду. Негизи багы туура уйку, негизи эле жашоо образыбызда мындай туура тамактануу, анан туура уйку режим, анан багы дене көнүгүүлөрү мындай багы сиз айтып өтпөдүңүзбү, мындай күн сайын кыймылдап, баягы физикалык кыймылдап жүргөнүбүз менен, бирок дене көнүгүүлөрү, дененин өзүнө иштеген бул башка да, такыр башка. Убакыттар өтүп биз денеде мындай дене катат да, кадимкидей катып, багы желке моюнда туздар пайда болуп, холка пайда болуп, анан оюндар кыскарып, кадимкидей булчуңдар дагы чыңалып кыскарып кетет. Анан баш ылдыйга агат, мындай бүкүрөйүп калат да, баш ылдыйга кетип, анан мындай тулкубай бүкүрөйүп калат. Мына ошондой көйгөйлөрдү дене көнүгүүлөрү абдан сонун тулкуйду түздөп, кадимкидей адамда жаткан багы энергетикалык каналдарды ачып берет да. Анан уйку абдан негизи багы баарыбызга эле белгилүү, багы билсек дагы бирок ошону мындай биз кандай жашообузда колдоно албай келебиз да. Анан эрте негизи багы эрте уктап,
10-до негизи айтып келишет го. 11-ден кечээинки uykuda. 11-ден 1-ге чейинки уйку аябай чоң пайдага ээ экен да адамдын ден соолугу үчүн. Анан таң эрте саат 5-6-да туруп да, мына ушул убакта да адамдын бир баягы жан дүйнөсү тынчтанып, ойлору кандай тазарып, ойлоруна ээ болуп, ошол учурда эле өзү менен өзү да иштешкенге ушул таңкы 5-6-да мындай туруп өзгө кызмат кылуубуз дагы биздин мындай жашообузга, ден соолугубузга, андан сулуу өң келбетибизге дагы абдан чоң таасирин берет. Абдан сонун кеп кеңештерди айттыңыз чындыгында. Анан дагы ушул марафон тууралуу айтып калбадыкпы? Марафон тууралуу кененирээк сурагым келип турат да. Кандай форматта өткөрүлөт, кимдер катыша алышат, канча убакытка созулат, Бизде табий жашаруу марафон 2 тарифте жүрүп атат да, 2 тарифте кетет. 1 айга, анан 15 күнгө. 1 айда толук иштейбиз. Туура тамактанууну атайын баягы жогорку илимдүү врач кыздарыбыз бар, нутрициолог. Анан туура косметика тандоо боюнча дагы, тери кам көрүү боюнча дагы врач кыздарыбыз мындай сабат беришет, билим беришет да. Ал эми дене көнүгүүлөрү, тулку бой баягы улам барган сайын алдыга адамдын кетип атпайбы? Мына ошолор дене көнүгүүсү, бет массаждарынын бир канча баягы этаптуу баягы техникалар берилет. Анан баягы таң эрте туруп, мындай кандай эрте туруу адатын да калыптандырабыз. Айырмасы баягы ичтен дагы, сырттан дагы толук комплекстүү иштейбиз да. 1 айлыкта. Ал эми 15 күндүктө дене көнүгүүлөр берилет. Анан бет массажы, самомассаж, өзгө массаж үй шартына камып жасайбыз. Анан туура терибизге мындай косметика тандоо, туура кам көрүү, ушул 3 программа 15 күндүктө каралган. Буга чейин дагы өткөрүлүп келди да марафондор, Анан айымдар кандай бир жетишкендиктерге жетти? Негизи эле өзүңүз бул жаатка келгени кандай өзгөрүүлөргө дуушар болдуңуз, Негизи багы марафондогу айымдардын жыйынтык алууларына карасак, аябай жакшы жыйынтыкка жеткендер өтө көп, бирок ар бир айым өзүнүн аракеттерине жараша жыйынтыктарды алышат да. Мен мындай аябай кубанымдай сүйүүнү менен дайым айтам. Негизи азыр марафондо Кыргызстан боюнча Көлдөн, Талас, Баткен, Жалбат, сырт жактан дагы баягы мекендеш эжелерибизде катышкан айымдар көп да. Анан бир 50дөн ашык, 50-60 жаштагы баягы апаларыбыз, эжелерибиз ушунчалык өздөрүн жыйынтыктарга жеткендер көп да. Ошондой жашка чыгып, ошондой көйгөй менен болуп атса дагы. Анан тилекке каршы бир 30дан 35-40 ушул жаш аралыгында бирок негедир же балким жумушта болуп калып, же баягы жасаганга балким убакыты болбой калат, же көп көңүл бурбай көңүл атышабы түшүнбөйм да. Мындай айтам да, ой өзү үчүн убакыт табыш керек депчи. Ошо баягы улуу жаштагылар мындай мени сүйүнтөт да. Анан айтам, мына эже караңыздар, ушунча жашта болуп ушундай сонун жыйынтыкка жетти. Эжеге караганда сиздин көйгөйүңүз алда канча жылга аз да. Ошонун үстүнө иштесек, үзүлүккө учуратпай бере алсак гана анан кадимкидей 5-10 жыл жашара алабыз. Анан дагы кандай суроо эле экинчи сурооңуз? Негизи эмеспи, качан гана көйгөй пайда болуп калганда, ошону менен кайра иштегендин ордуна ошол көйгөйдү жаратпай туруп алдын алган, сиз айтып өткөндөй эле алда канча жеңилирээк эмеспи? Анан сизге кайрылган ошол эле айымдар тууралуу сурагым келип турат. Көбүнчө кайсыл жаш курактагылар басымдуулук кылат? Негизи биздин марафондо катышып аткан, буга чейин катышып келген айымдарды, эжесиңдердин жашын алып карасак, 20дан баштап катышкандар бар. Негизи бет массажынын, сам массажынын бул эч кандай жашка мындай кандай зыяны жок да. Тескерисинче канчалык алдын алып, эртерээк баштаса, туура баягы мындай өзгө техникаларын үйрөнүп алсак, ошончо көйгөйлөрдүн алдын алабыз да. Зыяны жок. 50дө, 60дагы, 70дө ар бир жашка өз аракеттерибизге жараша жыйынтыгын берет. Мындай иштейт да, ар бир массаждын техникасы баягы иштейт. Анан марафон келгенде айтышат да, көбүнчө күзгүдөн эле карап эле өзүмө улам эле массаж жасап атам. Анан үйдөгүлөр эмне барган сайын эле бетиң сыйпалап эле отуруп калдың, өзүмө жагып баратам деп ушинтип айтышат. Себеби бул жерде өзүнө болгон сүйүүсү да болгон керек. Бет массажы менен адам жан дүйнөсү да байланыштуу да. Бул жерде качан адам өзүн өзү жагып, өзүн кабыл алып,
мындай өзүнө багы кандай мындай баалуу сезими мындай артканда гана анан өзүнө кам көрүү, өзүн мындай сүйүү кандай сезим артат да. Өзүнүн багы баалуу сезим артат. Ошол себептен багы ошо жан дүйнөдөн башталат. Адам биринчи ошол нерсени багы жан дүйнөдөн тазаланып барып, же бетиң, баягы жүзүң ушунчалык сулуу өңгел бет болуп турса, мындай жан дүйнөңдө жаркырап, сырттан кандай көйгөй болсо деле баардыгын мындай туура ой мындай позитивде кандай өткөрө аласың да, же кабыл аласың. Ал эми ошол учурда бетиң багы аябай өзүң жакпай, көзүңдүн нуру өчүп, мындай кайгырып, бетиңде депрессия болчуңдар, багы стресс, депрессиянын издери бар болуп, кайгырып, бирөөнүн сөз жакпай, өзүң жакпай турганда адамдын жан дүйнөсүндө дагы мындай башаламан болот да. Мындай аябай байланыштуу да ал жерде. Бири-бири менен. Бирине өтө байланыштуу. Качан биз мындай туура түпкү тамырынан кабыл алып иштегенде гана адам кадимкидей жан дүйнөсү дагы, анан бетинде дагы, анан денесинде дагы өзгөрүп, анан жашоосунда да өзгөрө болот да. Ошон үчүн биз баягы толук комплекстүү болуп алып чыкканыбыз себеби ошол. Абдан сонун чындыгында сиздин өткөрүп жаткан марафон жалпы айымдар үчүн абдан керектүү, абдан пайдалуу деп айтсак болот. Ошол жашоосун мындай 180 градуска бурганы, өзгөрткөнгө абдан сонун мүмкүнчүлүк. Негизи эле ошол таң эрте туруу, мындай канча аракет кылсак деле кээде бир күн турсак, бир күн тура албай калып, үзгүлтүктөргө учуратып койгон учурлар көп кездешти эмеспи? Ал эми таңда өзүнүн бир берекеси бар, күнүбүз жемиштүү өтүүсүнө, көптөгөн ийгиликтерге жетишине таңдын өзүнүн керемети бар деп айтылат. Демек, марафон ошол таң эрте туруп, жакшы бир ийгиликтерге план коюуга дагы сонун мүмкүнчүлүк түзүп берет деп айтсак болчу да, Ооба, аябай сонун айтып өттүңүз да, толуктап өтөйүн. Негизи жашоодо таң эрте турган адам, мындай айтат го, Кудай Таалам эле рызкы чачат депчи. Анан чын эле таң эрте турсаң дагы көп жумушка мындай жетишесиң, өзүңө да көңүл бөлө аласың, сулууңа, ден соолугуңа, анан күнүмдүк максаттарыңа, келечектеги баягы кыял максаттарыңа дагы мындай убакыт таап, ошол кыял максаттарыңа да барып келе аласың да, мындай ойлорго бере аласың. Ошол учурда марафонго айтып келсек, таң эрте туруу адатын калыптандыруу менен бирге анан жөө басуу техникалары да бар. Жөө басабыз, жөө басканда адамдын баягы өнүгүү тармагында психологияда айтып келет го, кызыл чакра деп, ошол чакра ачылат да, аялдык энергия көтөрүлөт. Ошондон баягы таңкы 1 саат, 2 саат өзүбүзгө арнап, анан күнүбүздүн ийгиликтүү болушуна, жемиштүү болушуна, берекелүү болушуна дагы ошол кирип барабыз. Күнүбүздүн кандай өтүшү дагы ошол таңкы 1 саат, 2 саатыбыздан көз каранды. Агерде уктап эле жатып, анан шашып ушул эле жумушка жөнөп барсак, жумуштагы абалыбыз деле ошол күнүбүз деле башаламан өтөт да. Ошол себептен баягы марафондо бирден бир биздин ошол таңкы баягы 1-2 саатыбыздан жараткандан бизге берген жаңы баягы мүмкүнчүлүктүү күндө аруу таңдагы ушул таңкы 1 саат, 2 саатыбызды арнаганыбыздын себеби ушул да. Абдан сонун. Демек, марафон 1 апрелден башталат деп атабыз, Апрелден башталат, анан эртең менен саат канчада марафон старт алат, же болбосо 5-теги, 6-дагы, анан канча убакытка созулат? Кудайым буйруса 1 апрель 1 айга башталган турат. 1 айга башталганда негизи баягы 15 күндүк баягы 5-10 күндөн айрым болуп калат да. Баягы 15 күн, анан 1 ай кеткенде 1 сааттан. Эгер 5-те 15 күндү баштасак, анда 6-да, анда 1 айлык марафон программасына отурабыз. Демек, 5-6-ларда? Таңкы 5-6-да. 7-те уже жумушка жөнөш керек болуп калат. Ошол себептен анда дагы өзүн баягы таңкы уйкусунан баягы кандай өзүн ойготуп, мисалы өзүн ойготуп, кой мен өзгөрөм, жүзүмө кам көрөйүн, жашарайын, таңдын бир кереметин сезейин деп жанагы аракет кылган айымдар тура алышат. Канча процент айымдар бирок тилге каршы уктап калып, тура албай атам деп эле мындай марафондун көпчүлүктөрүн өткөрө алышат да. Анан дайым айтам, ой, таң эрте турушубуз керек депчи, биз өзүбүз үчүн өзүбүз мындай кам көрүш керек, өзүбүздүн сулуулук үчүн, ден соолугубуз үчүн өзүбүз күрөшүбүз керек деп дайым айтам да. Абдан сонун. Негизи эле ушул марафон бир гана саламаттыгыбызга, сулуулугубузга кам көрбөстөн, эликти дагы бекемдөөгө абдан жакшы жардам берчүдөй,
демек таң эрте 5-те туруу үчүн чындыгында адамда эрк болуш керек, сөзсүз кечинде жатканда максат коюп бүгүн 5-те турушум керек деген дагы бир өзүнчө эрктүүлүктүн белгиси. Демек эркибизди дагы эрктүүлүккө дагы ооба, эркибизди дагы тарбиялаганга сонун мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Анан марафон кандай форматта өткөрүлөт? Ошол эле соц тармактарданбы? Кандай айымдар кантип катыша алат? Марафон инста аккаунттан, закрыт аккаунттан, түз эфирден чогуу жасайбыз. Биринчи дене көнүгүүсүн жасап келип, анан бет массажына, көкүрөк зонага, моюндарга, анан экинчи чектин жогору көздө мындай иштеп барабыз да. Анан Telegram каналга атайын Россиядагы же болбосо чет өлкөдөгү биз Инстаграмга кире албайбыз. Негизи эле же шашып аткан айымдар үчүн дагы атайын кыска нуска кылып, дене көнүгүүлөрүн гана багы Telegram каналга салып беребиз. Ал эми суроо жооп кайтарым байланыштар WhatsApp группадан болот. Эмесе берилгенден кийин биз отчет сурайбыз. Аябай негизи баягы көнүгүү же бет массажы туура жасалып атабы же кандай кетип атат, ошону мындай көрүп, кайтарым байланыш берип турушубуз керек да. Эгерде бир жерден туура эмес кетип калса дагы же ой жасап атам деп бизге баягы отчет эме кылбаса дагы баягы канча эмгеги мындай теке кетип калат да. А марафондо да көпкө айтам, сөзсүз түрдө жөнөтүңүздөр, кайтарым байланышта болушубуз керек. Анан ошондо биргеликте анан кайтарым байланышта болуп, туура эмес жерлерди оңдоп атып, анан баягы бет массаждарын берип отуруп, анан жашарабыз деп. Демек марафондун эле алкагында ошол эле туура тамактануу дагы киргизилген, Ооба. Кандай азыктарды колдонушубуз керек, кандай азыктарды ошол күнүмдүк кабыл алышыбыз керек. Негизи эле ушул жер жемиштердин дагы биздин саламаттыгыбызга, биздин ден соолугубузга, ошол эле сулуулугубузга абдан бир орду чоң эмеспи? Анан ушул соңку суроолордон болсун, себеп дегенде маегибиз да соңуна чыгып баратат. Жер жемиштердин биздин ошол саламаттыгыбыздагы орду тууралуу дагы. Жер жемиштердин бизге ден соолукка берген баягы таасири абдан чоң да. Себеби кыргыз элибизде канча кылым карыткан, баягы дүйнөдө дагы баягы карыткан бир сөз бар го. Эмне жесең ошосуң дейт да. Ооба. Чын эле биз эмнени кабыл алсак, ошол кайрадан биздин терибизге иштелип чыгат да. Анан туура тамактанууну берип, анан ичеги баягы кишечниктерди, өт боор системаларын тазалап, анан баягы жашартуучу, терге пайда берүүчү смузи рецепторун жашылчалардан эле жана блендерден өткөрүп ошондой рецепттер да берилет. Ушул эле мөбө чөмөлөрдөн, жер жемиштерден, сүт азыктарынан биздин терибизге дагы табигый жол менен үй шартында маскалар дагы мындай жасашыбыз керек да. Себеби денеге бизге баягы кандай жер жемиш керек болсо, биздин терибизге дагы ушундай азыктар керек болот да. Мына ушул азыктарды ушул жер жемиштерден алабыз. Ошон үчүн баягы марафондо дагы айымдарга ушу үй шартында баягы маска рецепттер берилет. Абдан сонун. Демек, негизи марафондун башталганына канча убакыт болду? Алгачкы марафон качан өткөрүлдү эле? Биринчи биз жайында эле баштадык. Биз жайында көптөгөн ага чейин баягы кабыл алып, массаж жасай ошол тармакта иштеп жүрдүм. Анан негизи ниетим бар болчу, ошол онлайн тармакка алып чыгышым керек, бул көптөгөн айымдарга керек. Бир учурда мен да ушул көйгөйлөрдөн жабыркап жүрдүм. Жабыркап жана операция жасатам деп ошондой ойлорго бардым депчи. Анан ошол менен катар жеке катта да көп суроолор келген. Ошентип онлайнга алып турсаңыз биз катышат элек. Айыл жергесинде турам, шартым жок, бирок өзүмө кам көргүм келет. Ушундай бетимде көйгөйлөр болуп атат деген көп суранычтар, пикирлер келип, анан кой баштайлы деп, анан кыздар менен, продюсер кыздар менен, менеджер кыздар менен биргеликте ушул табигый жашар программасын алып чыктык. Августта башталды, августта. Азыр 8-9 потокко келип калдык. Кудайым буйруса. Абдан сонун. Чындыгында айымдардын саламаттыгы үчүн, айымдардын ден соолугу үчүн, айымдардын бир сулуулугу үчүн сонун кызмат кылып жатасыздар деп айтсам жаңылышпайм. Бул үчүн дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирейин. Буйруса марафонду дагы жакшы баштап алыңыздар, ийгиликтүү жыйынтыктап алыңыздар. Биздин убактыбыз соңуна чыгып бараткан үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда эркин микрофонун алып, балким ошол эле айымдарга. Негизи эле мырзалар катышкан учурлар болобу? Мырзалар катышабы? Анан мырзалар дагы сурап айтышат. Ой, биз дагы катышсак болобу? Бизге да болобу депчи. Анан айтам да эжелериме. Ой, ушинтип мырзалар кайрылып атышат. Мырзалар мындай негизи айтып өтпөдүмбү? Жашоодо эркек аялдын негизи мындай кароз келбейт экен, ар дайым жаш, сулуу бойдон калгысы келет да.
эркектер ушинтип атса анан биз эмнеге отурабыз, дагы да күчөтүшүбүз керек, өзгө кам көрүшүбүз керек деп айтам да. Анан жакшы тилектериңиз кабыл болсун. Силерге дагы УТРКнын жалпы жамаатына силерге дагы терең ыраазычылык чакырууңуздар үчүн терең ыраазычылыгымды айтам. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Ар дайым багы көгүлтөр экранда ушундай сонун программаларды, эл журтубузга керектүү болгон программаларды дагы да алып чыга бериңиздерге тилектешмин. Анан жалпы кыргыз элиме кайрылам, ороз айыңыздар куттуу болсун. Жана ошондой эле азыркы учурда ушу аксы кичимекеним аксы элиме дагы салам жолдогум келет. Жана кыргыз багы айымдарына, эже-сиңдериме дагы келиңиздер өзүбүздү багы сүйөлү, өзүбүздүн сулуулук үчүн, бекемдин соолугу үчүн, жаркыраган өң тери үчүн талыкпай кызмат кылалы. Бул жашоодогу дүйнөдөгү эң багы бактылуу дейт го. Бактылуу багы хандышалардан бололу деп айткым келет. Абдан сонун сөздөрдү айттыңыз, абдан ыраазычылык билдирели дагы бир ирет. Буюрса дагы кийинки эфирлерибизден көргүбүз келет. Келип туруңуз, бар болуңуз. Чоң рахмат сизге. Биз келген коногубузга ыраазычылык билдирели дагы бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жеткендигине байланыштуу. Сиздерге дагы аман туруңуздар дейли. Негизи эле убакыт учкан куш деп айтып коет эмеспи? 2 саат убактыбыз чындыгында абдан бир пайдалуу окуяларга бай болду деген терең ишеничтебиз. Себеп дегенде келген конокторубуз дагы сиздер үчүн, биз үчүн сонун бир маалыматтар менен бөлүшүп өттү. Таңкы лайф өз көрсөтүүлөрүн жыйынтыктайт дагы. УТРК чүй сапарын алдын көздөй улантып бермекчи. Биз коштошпойбуз, тек кана эртеңки күндүн таңында амандашканча бар болуңуздар дейли.